Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 14 октябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14 октябрда премьер-министрдин кызмат ордун легитимдүүлүгүнө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Өлкө башчы кыргыз элин мыйзамды сактап, кыйынчылыктарды акыл менен жеңүүгө чакырды. Жогорку кеңештин депутаттары Ала Арча мамлекеттик резиденциясына жыйынга чогулушту. Анда парламенттин көпчүлүк коалициясы премьер-министрликке Садыр Жапаровдун талапкерлигин, өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын бекитти. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча директору Дорит Ницен дүйнөдө COVID-19 пандемиясынын экинчи толкуну байкалган жок деп билдирди. Алда кененирээк маалымат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14 октябрда премьер-министрдин кызмат ордунун легитимдүүлүгүнө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мамлекет башчы өз кайрылуусунда өлкөдө абал тынч болуусу жана өкмөттү башка мамлекеттер таануусу үчүн өкмөт башчынын талапкерлигин мыйзамды кынтыксыз сактоо менен бекитүү зарыл деп билдирди. Урматтуу мекендештерим, кече Жогорку кеңештин төрагасы шайланды. Эми парламентибиз толук кандуу иштей алат. Садыр Жапаровду премьер-министрликке мыйзамдын бардык нормаларын сактоо менен кайра кароосун үчүн парламентке жөнөттүм. Буга чейинки Жогорку кеңештин токтому мыйзамдын талаптары сакталбай кабыл алынып калган. Ошондуктан бул токтомдор парламентке кайтарылды. Урматтуу мекендештерим, өлкөдө абал тынч болуусу жана өкмөттү башка мамлекеттер тааныш үчүн өкмөт башчынын талапкерлигин мыйзамды кынтыксыз сактоо менен бекитүү зарыл. Саясат токтотуп иш көтөлү. Күндөн күнгө коронавирус пандемиясы күчөп жатат. Кылычын сүйрөп кыш келип калды. Балдарыбыз мектепке тынч барып окушу керек. Бизнестин ишин камсыздайлы. Талаш тарышка убакыт жок. Бардык бийлик бутактарын бир ыргакта чогуу иштөөсүн баштайлы. Ошондуктан парламентибиз маселени ыкчам карап, бул процесске мыйзам чегинде чекит коет деп ишенем. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстан укуктук өлкө. Маселелер күч менен эмес, мыйзам алкагында чечилет. Барыңыздарды мыйзамды сактоого чакырам. Кыйынчылыктарды акыл менен жеңип, бир эл, бир жут катары абийирибизди сактап калалы. Өлкө башчы сөзүн жыйынтыктап жатып, кыргыз элин мыйзамды сактап, кыйынчылыктарды акыл менен жеңүүгө чакырды. Бүгүн 14 октябрда Жогорку кеңештин депутаттары Ала Арча мамлекеттик резиденциясына жыйынга чогулушту. Алгач парламенттин көпчүлүк коалициясы премьер-министрликке Садыр Жапаровдун талапкерлигин, өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын бекитти. Бул чечимин коалиция парламенттин жалпы жыйынында сунуш кылды. Парламент төрагасы Канатбек Исаев жыйынга 83 депутат катышып жатканын, дагы 8 ишеним катын жазып бергенин маалымдады. Эске салсак, 10 октябрда депутаттар Садыр Жапаров өкмөт башчылык кызматка шайлашкан. Бирок кийинчерээк бул жыйында кворум болбогону айтылып, кече 13 октябрда өлкө башчы өкмөттүн түзүмү менен курамын аныктоо программасын бекитүү тууралуу токтомду Жогорку кеңешке кайтарган болчу. Бул маселе боюнча президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14 октябрда Жогорку кеңештин жаңы шайланган спикери Канатбек Исаевка кат аркылуу кайрылып, кезектеги жыйында бул ишти белгиленген тартипте кароону сунуштаган. Мамлекеттик жана муниципалдык жарандык кызматка жаңы кадрларды тартуу жана иллюстрация процессин тездетүү максатында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Садыр Жапаров бир катар кадрдык чечимдерге кол койду. Ага ылайык Аманбаев Бактыбек Абдилашимович, өкмөттүн аппарат жетекчиси, Ниязбеков Уланбек Омоканович, ички иштер министринин милдетин аткаруучу, Абдылдаев Сагынбек Токонович, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы, Эгембердиев Аскат Раимжанович, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы, Ашымбаев Сабыркул Аббасович, Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, жана Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович, Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалышты.
Мындан тышкары кадрдык потенциалды жаңыртуу жана мамлекеттик жарандык кызматка жаңы жана жаш адистерди тартуу максатында Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, Маданият, маалымат жана туризм министри, Дүйшөкеев Дастан Станбекович премьер-министринин маалымат катчысы болуп дайындалды. Жана ошондой эле мамлекеттик бажы кызматынын төрагалык кызматына Мамбет Жунушова, Элнура Рыскелдиевна дайындалды. Мындай чечим Матраимовдардын үй бүлөсүнө тийиштүү жактарды бажы органдарындагы иштен бошотуу жана алар орноткон коррупциялык схемаларды жоюу максатында кабыл алынды. Укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров бүгүн 14 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын кызматтан кетүүсүн талап кылып, пикетке чыгам деген ниетин маалымдады. Өндүрүш Токтонасыровдун билдиргенине караганда, нааразычылык чарасы БШКнын имаратынын алдында болушу ыктымал. Укук коргоочу Боршойкам 4 октябрдагы шайлоону акыйкат өткөрүүнү камсыз кыла албастан, мыйзамсыздыктарга жол бергени үчүн БШКнын төрайымын бул кызматтан иштөөгө мындан ары моралдык укугу жок деп эсептейт. Ушул тапта Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында талапкерлиги премьер-министрликке көрсөтүлүп жаткан Садыр Жапаровдун колдоочулары чогулуп жатат. Акцияда сөз сүйлөгөндөр бул тынч митинг экенин белгилешип, элди чагымчылдыкка алдырбоого чакырып жатканы айтылды. Чогулгандар Жогорку Кеңештин спикерлигине Канат Исаевдин шайланышын негизсиз деп эсептеп, ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Учурда алардын саны 50-60га чукулдап калды. Эске салсак, кечээ социалдык тармактарда Садыр Жапаровдун тарапташтарын кайрадан митингге чыгууга чакырган билдирүүлөр тараган. Анда бийликтин аракетине нааразы болгон колдонуучулар эртең түшкө маал Бишкектин эски аянтына чыгууга чакырык таштаган болчу. Бирок Бишкекте өзгөчө абал режими өкүм сүрүүдө. Мыйзам боюнча бул учурда митингдерге тыюу салынган. Учурдагы коомдук саясий кырдаалга байланыштуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирүү таратып, кооптонууга негиз жок экендигин билдирди. Учурда социалдык тармактарда Бишкек шаарына жана республикадагы абалды дестабилдештирүү боюнча ар кандай чакырыктар таратылып жатканы айтылат. Буга байланыштуу УКМК коомчулукту эч кандай чагымчылдыкка алдырбай, өлкөдөгү кырдаалдын курчушуна алып келүүчү ар кандай имиштерге ишенбөөгө чакырат. Буга чейин айтылгандай, УКМК башка күч органдары сыяктуу эле саясий иштерден тышкары болуп, мындай оор учурда бардык тараптарды кырдаалды тезирээк турукташтыруу боюнча бир пикирге келүүгө чакырууда. УКМК ошондой эле өлкөнүн укук коргоо органдарына кырдаалды жөнгө салуу үчүн күч жетиштүү экенин эскертти. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова социалдык блоктогу мамлекеттик органдардын жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Анда негизги маселе катары өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга даярдыктар талкууланды. Мындан тышкары кеңешменин жүрүшүндө жалпы билим берүү мекемелериндеги, спорттук мектептердеги окуу процессин жандандыруу, айрым социалдык программаларды каржылоо маселеси каралды. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов белгилегендей, учурдагы кырдаал күн сайын кооптонууну жаратууда. Ошондуктан коронавирустук инфекциянын жайылышын алдын алуу боюнча иштер үзгүлтүксүз режимде жүргүзүлүүдө. Ал эми билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков окуу процессин жандандыруу боюнча саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Мектептердеги окууну жана окуучуларга социалдык обочолонууну камсыздоо шартында карай талдоо менен ишке киргизүү сунушталууда. Кеңешменин аягында Аида Исмаилова мамлекеттик орган жетекчилерине тармактардагы көйгөйлүү маселелер боюнча сунуштарды кароого киргизүү жана ыкчам чечүү тапшырмасын берди. Республикалык штабтын маалыматы боюнча өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 50.201ге жетти. Ал эми акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда 330 кишиден COVID-19 илдети табылды. Жуктургандар Бишкекте 68, Ош шаарында 36, Ош облусунда 74, Баткен аймагында 43, Жалал-Абад жергесинде 70, Нарында катталган жок, ал эми Талас облусунда 9, Чүй өрөөнүндө 12 жана Ысык Көл облусунда 18 киши катталды. Азыркы тапта 1960 бейтап стационарларда, ал эми 1801 киши амбулатордук шартта дарыланып жатат. Тилекке каршы бул илдеттен дагы 2 адам көз жумду.
Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит кежи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар.